Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. Жаңы тарых 8 класс. Даярдаган мугалим Маматалиева Жумагүл. Саламатсыңарбы балдар? Биз өткөн сабакта силер менен Англиядагы өнөр жай революциясы жөнүндө өткөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы агартуу доору. Бүгүнкү сабакта 17-кылымдагы табигый илимдердин өнүгүшү тууралуу маалымат алабыз. 17-кылымдагы көркөм маданият жана француз агартуучуларынын идеялары менен таанышабыз. Агартуу доору жана анын тарыхый мааниси боюнча анализ жасайбыз. Агартуу доору бул 17-кылымда Европада аң сезимдин жана маданияттын өнүгүшү менен коштолгон руханий төңкөрүш. Табигый илимдердеги 17-кылымдагы илимий революция табияттануу жана техникалык билимдердин өнүгүшүнө өбөлгө түздү. Ал математикалык изилдөө методикасына, байкоо жүргүзүүгө жана тажрыйбага таянган. Илимдин жана техниканын өнүгүшү негизинен коомдук керектөөдөн улам пайда болгон. Мануфактуралык өндүрүштүн өнүгүшүнө чоң таасир тийгизген. Микроскоп, телескоп, сымап барометр сыяктуу приборлор ойлонуп табылган. Микроскоп алгач 17-кылымда голландиялык ойлоп табуучу Захарий Янсен тарабынан ойлонуп табылган. Микроскоп өзү грек тилинен кичинекей жана көрөм дегенди түшүндүрөт. Телескоп. Дүйнөдөгү биринчи телескоп 1609-жылы Италия окумуштусу Галилео Галилей тарабынан курулган. Сымап барометри. Алгачкы сымап барометри 1644-жылы итальян математик физиги Торричелли тарабынан ойлонуп табылган. Ири окумуштуулардын арасында англиялык Исаак Ньютон көрүнүктүү роль ойногон. Ал бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүнүн мыйзамын ачкан, даңкы таш жарган натуралдык философиянын математикалык негиздери деген эмгегинде механика жана оптиканы калыптандырган. Рене Декарт. Француз окумуштуусу Рене Декарт жаратылыштын өнүгүшүн түшүндүрүүгө аракет кылып, биринчи орунга акыл эсти койгон. Эң башкы милдет жаратылыш кубулуштарын изилдөө жана техникалык каражаттарды ойлоп табуу деп айткан. Анын рационалдык идеясы Европадагы илим менен маданияттын өнүгүшүнө чоң таасир тийгизген. Табигый илимдеги өнүгүүлөр менен чиркөөнүн ортосунда карама-каршылыктар жаралып, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Рене Декарт чиркөө өкүлдөрү тарабынан куугунтукка алынган. Агартуу доорунда маданиятта, башкача айтканда архитектурада барокко стили үстөмдүк кылган, адабиятта негизги көңүл борборунда инсан турган, сүрөттө барокко стили басымдуулук кылган. Бул архитектурадагы барокко стилинде курулган архитектуралык эстеликтер, имараттар. Барокко бул көркөм искусство татаал сезимдерди берүү менен темаларды кеңейткен жана шаңдуулукка, драматизмге умтулган стиль. Ал эми адабиятта роман, новелла, поэзия, комедия, трагедия сыяктуу жанрлар пайда болгон. Чыгармалардагы негизги идеялар адамды сүйүү жана урматтоо, адамдын жөндөмдүүлүгүнө ишенүү идеялары болгон. Агартуу доорундагы адабияттын көрүнүктүү өкүлдөрү Уильям Шекспир, анын Отелло, Король Лир, Гамлет, Ричард Үч сыяктуу чыгармалары өзгөчө шедевр чыгармалардан болуп эсептелет. Мигель де Сервантестин Дон Кихот чыгармасы орто кылымдагы жашоону чагылдырган Испаниянын энциклопедиясы болуп калган. Жан-Батист Молер Малердин Тартюф чыгармасы дагы тарыхта өзгөчө мааниге ээ. Сүрөт өнөрүндө Питер Рубенс, Персей жана Андромеда, Элен Фармен балдар менен деген чыгармалары сүрөт өнөрүндө өзгөчө шедевр чыгармалардан болуп эсептелет. Ал эми Рембрандттын Адашкан улдун кайтып келүүсү деген бул сүрөт өнөрүндө агартуу доорунда негизги
жылдызы жанган сүрөттөрдөн болгон десек жаңылышпайбыз. Музыкада клавенс аттуу клавиатуралуу аспап жайылган, ошондой эле ноталар басмадан чыгарыла баштаган. Йоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт сыяктуу музыканттар музыканын көрүнүктүү өкүлдөрү болуп эсептелген. Француз агартуучулар жана алардын идеялары. Бул идеялар 3 принципти карманган. Биринчиси эркиндик, экинчиси тең укуктуулук, үчүнчүсү бир туугандык. Шарль де Монтескье анын «Мыйзам руху жөнүндө» деген чыгармасында республикалык башкаруу жөнүндө сөз болгон. Бирок республикалык башкарууну ишке ашыруу мүмкүн эмес деп айтылып, конституциялык монархияга токтолгон. Ал боюнча бийлик 3 бутакка бөлүнүш керек эле. Биринчиси мыйзам чыгаруу бутагы, экинчиси аткаруу бийлиги, үчүнчүсү сот бийлиги. Франсуа Вольтер ал акыйкат коом эркиндикке, менчикке жана теңдикке таянган коом деп эсептеген. Жан-Жак Руссо анын коомдук келишим жөнүндө деген эмгеги адам укугу толук үстөмдүккө ээ болушу керек деген ойду бекемдеген. Республикалык башкарууну негизги идеалдуу башкаруу деп эсептеген жана мыйзам чыгарууда жана сот иштеринде жарандар бардыгы тең экендигин жана бардыгы катыша ала тургандыгы тууралуу айткан. Мына ушинтип орто кылымдагы жана жаңы мезгилдеги коомду салыштыра турган болсок, аябай көп айырмачылыктар келип чыгат. Алсак, орто кылымда дин негизги ролду ойногон, башкача айтканда чиркөө негизги көңүл борборунда турган, ошондой эле башкарууда монарх, король негизги орунда болгон. Ал эми коомдук мамилелерде феодалдык мамилелер үстөмдүк кылган. Ал эми ушул эле нерсени жаңы мезгилге салыштыра турган болсок, бул жерде эң негизги көңүл борборунда инсан турган, анын баалуулуктары, укуктары жана ага болгон сүйүү, ишенимдүүлүк сыяктуу принциптер негизги орунда турган. Ошондой эле башкаруу коом же болбосо парламенттин колунда болгон. Ал эми коомдогу мамилелер капиталисттик мамилелер болуп эсептелген. Жыйынтыктап айтканда, агартуу доору бул кайра жаралуу жана реформациядан кийинки 3-чү руханий төңкөрүш. Бул мезгилде эң аң сезимде жана маданиятта бир топ өзгөрүүлөр коштолуп, келечекте чоң бурулуштарга коомду даярдаган. Башкача айтканда, коомдун өнүгүшүнө шарт түзгөн. Келечектеги мамлекеттик башкаруудагы жана илимдеги чоң ачылыштарга жол ачып берген. Тапшырма биринчи суроо. Кайра жаралуу жана реформация жөнүндө түшүнүгүңөрдү айткыла жана аларды агартуу доору менен салыштыргыла. Экинчи, чиркөө эмне үчүн табигый илимдердин өнүгүшүнө каршы болду? Үчүнчү, телескоп, эркиндик, укук жогорудагы 3 сөздү катыштырып агартуу доорун чагылдырган чакан текст түзгүлө. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолукканча саламатта болгула.